Айбарчын Жакыпбекова Чолпонбай айыл аймагындагы Мерим балдар бакчасында эмгектенет. Тарбиячы балдары менен жакшы тил табышат. Бала бакчада 60 бала тарбияланат. Ичи жылуу, бирок тар. Имарат чакан болгондуктан бала бакча айылдын балдарын кезек күттүрүүгө аргасыз. Аябай ичи тар. Бизде болгону 60 эле бала келет. Очередке турган балдар аябай көп. Жыл бою эле келишип берет. Биздин балабызды садикке алсаңар го, биздин балабыз эле элдин балдарындай болуп садикке келсе го дешет. Biz очередке жазып коебуз. Ал эми кээ бир ата-энелер жалоб кылат, менин балам очередке жазып коюп, очередте тийбей мектепке кетип калды деген ата-энелер да көп. Айылдагы бала бакча 2014-жылы пайдаланууга берилген. Бирок имараты чакан болгондуктан бала бакчада азем залы жок. Бала бакча кенен болсо, анан кийин бизде азыр 2 эле группа болуп атпайбы? Анан көп эле группа, чоң группаларда болсо, жогорку тайпалар жакшы болмок. Бизде орто тайпа менен кенже тайпа. Аталган көйгөйдү чечүү максатында Чолпонбай айыл аймагында азыр 140 орунду бала бакчанын жер пайын дайындоо жумуштары башталды. Имарат мектепке жакын жерге курула турган болду. Курулуш иштерине өлкө казынасынан 78 миллион 950 миң сом жумшалат. Бала бакча көйгөй аябай бар болчу, анткени бул жерден иштегендер дагы бар. Таласылык убагында балдарын апара турган жер жок. Бизде бир эле бала бакча бар, мамлекет тарабынан арды 40 бала тарбиянат. Анан бир 30 орунду жеке менчик бала бакча алып барып келген. Бүгүнкү күндө ошол бир асылып калса аябай элдин көйгөйү чечилип жакшы болот деп 2023-жылга бүтөт деген ой максат менен кудайга иш башталып атат. Мындагы курулуш иштерине облустун капиталдык курулуш башкармалыгы көзөмөл жүргүзөт. Белгилей кетсек, Чолпонбай айыл аймагында бүгүнкү күндө иштеп жаткан 2 чакан бала бакча бар. Бири 60 орунду мамлекеттик бала бакча, экинчиси 40 орунду жеке менчик бала бакча. Мындан улам элетте бала бакча көйгөйүн чечүү башка орунда болуп келген. Нурсултан Курманбеков, Мелис Элебесов, Кара Бура району.